Мен ушу 30 жашта авария болдум, азыр 32демин. 3 кызыбыз бар. Ушу жолдошум да бут аварияда сынып кеткен. Жоон сандан дагы эле жакшы болуп элек. Уже 4-нчи операциясын жасаттык. Азыр эми балдакка туруп калган. Тагдыр адам баласын ар кандай сыноолорду берип сынайт эмеспи. Минура Жалалова 2 жылдан бери төшөккө байланып, оор күндөрдү башынан өткөрүп жатат. Каарманыбыз жолдошу менен 2019-жылдын сентябрь айында Орусиядан Кыргызстанга кыздарын сагынып келе жатышып, авто кырсыкка учурашкан. Ошол күнгү жол апатынан Минура Жалалованын жүрүнү кысылып, моюн омурткасы сынып, баса албай калган. Ал эми жолдошунун буту сынып, 4 жолу операция жасалып, учурда өз алдынча баса албайт. Кайрымдуу элибиздин колдоосу менен Минура Жалалова Туркиядагы эң кымбат делген ооруканага барды. Урматтуу кыргыз элим, Алланын жана сиздердин колдооңуздар менен мен Турцияга Раматем реабилитационный больницасына келип алдым. Ошо элден чогулган каражат $20,000 болду эле. Анын келип эле $9,000 1 айлык жашаганыбызга, анан 1 айлык реабилитация анализдерди алды, ички органдарымды УЗИ кылып текшерди, диагностика койду, ошого төлөдүк. Аны менен эле токтоп калбай, тамагымдын тешиги бар го, кекиртегим ачык. Ошол жерди колум менен басып сүйлөйм, басып тамак жейм. Ал жеримди томография $400 кылып, $5,000 тегерегинде операция болосуң деди. Учурда абалы мурункуга салыштырмалуу жакшы болуп баратат. Бирок дарыгерлер бейтапты 1 жылга чейин Туркиядан кетпешин керек деген. Дарылануу үчүн айына $9,000 керектелет экен. Бирок мындай каражатты табууга бул үй-бүлөнүн чамасы жетпей жатат. Дагы да кайрымдуу адамдардын колдоосуна муктаж. Менин диагностикам чыкты. Ошондо жүнүнүн бармактын тырмагындай жери катты кырчылып басылып калган экен. Ал жерде восстановить этиш мүмкүн эмес. Ошонун чекесинде жандуу кан тамырлар бар. Ошонун жардамы менен массаж кылып, реабилитация кылып, роботторго салып бастырып, 6 айдан 9 айга чейин реабилитация кылыш керек. Айына $9,000 деди. Менин акчам 1 айга гана араң жетип турат. Дагы да кайрымдуу инсандар болсо, менин видеом менен бөлүшүп коюңуздарчы. Суранам. Класс басып, көпчүлүгүнө таркатып, мен сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турам. Үйдө 3 кызым, апам ушул жерден басып келет деп чоң үмүттө калышты. Кыздарымдын көз жашын агызгым келбейт. Эртерээк 2 бутума туруп, өзүмдү өзүм карап калсам дагы үй-бүлөм үчүн чоң жетиштик болот эле. Ушул видеолорду таркатып, дагы да колуңуздардан келсе жардам кылып коюңуздарчы. Бизге 5 сом, 10 сом, 50 сом, 100 сом деле чоң маанилүү. Кылган жардамыңыздар Алладан кайтат деп ишенем.